Кыргыз автожол ишканасынын Оштогу филиалында дал ушундай техника акыркы жолу 2008-жылы алынган. Азыр аталган ишкана Ош Ноокат жолунун бир бөлүгүн куруп жатат. Анда жолдун эки четин тазалап даярдоодо дал ушул техниканын муктаждыгы курч болууда. Деген менен эски техникаларды кайра оңдоп иштетүү дагы бир топ убаракерчиликке салууда. Жаз жарышы иш кызыган учурда бул техникалардын гаражда тезилип турганында өзүнчө себеби бар. Бири бузулуп, уста күтүп жатса, экинчисине бузулган жабдуусун алмаштыруу үчүн каражат керек. Ишканага акыркы жолу мындан 7 жыл мурда техника алынган. Башкы механик Мухтарбек Уларов дал ушундай эскини эптегенче ээси кетет абалында иштеп жатышканын айтат. Бул иштеп турган техниканын баардыгына муктажбыз. Эскирген техникаларыбыз. Самосвал керек. Виброкаток деп коет, пневмокаток, вальсовый каток, бардыгы жетишпейт, экскаватор жетишпейт, погрузчиктер бизде бардыгы техника жетишпейт. Азыр мына жаңы келет деп айтышат, жаңы келип калса бардыгы ошол жакшы болуп калат. Мына караганда бардыгы эски. Эң акыркы келген техникалар ушул 2008-жылы келген, 2015-жылы келген техникалар. Алардын деле азыр караганда 7-8 жыл иштеп коюшту. Ош Ноокат жолун куруп жаткан мамлекеттик ишкананын өкүлү өлкөдөгү бардык категориядагы жолдорду курууга билимибиз, көзүбүз жетет дейт. Болгону техникалык жактан алсырап келишкен. Эгерде транспорт тармагы жаңы техникалар менен жабдылса, жолдорду курууга тендер жарыялап, ортомчу же чет өлкөлүк компанияларга көз карандуулук азаят. Каражат үнөмдөлүп, жолдорду куруу темпи да өсөт дешет. Чоң компаниялар куруп аткан жолду биз деле кура беребиз. Акылы жетет, күчү жетет дегендей. Болгону техника жок. Болгону техника гана жетишпейт. Техника болсо көйгөй жок, жасай беребиз. Мына буюрса жакында техника келет деп айтышат. Мына кечээ мен да телевизордон көрдүм, апрелде келет экен. Келсе, ушул техникалар менен катуураак иштейбиз. Азыр ал жакта иш болуп атат, иштеп атат. Ошентсе да Кыргыз автожол ишканасы Ноокат жолун курууну аксаткан жок. Бүгүнкү күндө жол куруу иштери кызуу жүрүп жатат. Аны аймактын жолунан күн сайын каттаган жашоочулар да тастыкташты. Кайерге болорун биз билбейбиз азырынча, бирок курулуштар азыр жүрүп атат. Уже бир 20 күндөй болуп калды, бирок жылыш жакшы да. Кичине болсо дагы. Эми ушу бир гана ушу Ноокаттын жолун оңдоп берип койсо жакшы болмок бизге. Техникалар иштеп атабы? Техникалар иштеп атышат ооба. Биз эми күнүнө 2 жол, нары 2 жол берип атабыз. Бирок техникалар аябай жакшы иштеп атышат. Азыр эми киргенде ушу перевалдан түшкөндө ушу Кызгалта кафесиге деген бир жак чекесине коюп бүтүптүр. Ал жагы Карабаштан өтүп Ноокатка карап келет атыштар. Бери көпүрүктө бүтүп калыптыр. Аман эмес жакшы. Ушундай болсо быйыл бүтүп калса жакшы болот. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги жолдорду курууга, оңдоого жана тазалоого пайдалана турган 669 даана жаңы техникаларды сатып алат. Жабдуулар мамлекеттик бюджеттин эсебинен каржыланат. Өткөн 2022 жылы 32 техника алынган. Ага жалпысынан $2,353,000 каражат бөлүнгөн. Мамлекеттин эсебинен эч карыз эмес, грант эмес, же убактылуу насыя алып алып жол салуу эмес, өзүбүздүн каражатка, өзүбүздүн ырыскыбызга, маңдайыбызга жазылган каражатка өз жолдорубузду өзүбүз салып атабыз. Муну белгилей кетишибиз керек жана жапатырмак коомчулук тарабынан колдоого алыныш керек. Жол куруу тармагына 2015 жылы Жапония өкмөтүнүн Жайка долбоору аркылуу 355 техника жардам катары келген. Андан соң 2018 жылга чейин көзгө көрүнөрлүк техника сатып алынган эмес. 2019 жылы 46 техника кредитке алынган. 2020 жылы болсо техника сатып алынган эмес. Ал эми быйыл сатып алынчу техникалардын алды май айында келери күтүлүүдө. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.